Мартта Кочкор районунун Аблес уулу Алайдар орто мектебинде STEM Campaign 2024 иш-чарасы өттү. Бул иш-чарага окуучулар, ата-энелер, мугалимдер, райондук билим берүү бөлүмүнүн өкүлдөр катышышты. Кеңешбек Мырзабеков, Шапак Рысмендеев Аблес уулу Алайдар атындагы орто мектептер боюнча долбоордун мобилизатору Жекшенбек кызы Айнура төмөндөгүлөрдү баяндап берди. Илимдеги кыздар долбоору 2023 жылдын сентябрь айынан баштап ишин жүргүзүп жатат. Бул иштин натыйжасын көрүү үчүн кербен караван уюшулган. Бул долбоордун алкагында окуучулар көптөгөн билимге жана жетишкендиктерге ээ болушту. Бул долбоордун алкагында окуучулар ушундай жакшы жетишкендиктерге жетишти. Өздөрүнүн ойлоп табуучулук жөндөмдөрүн өркүндөтүшү менен бирге кесип тандоого кандай багыт алгандыгы менен стереотип эмне экендигин, стереотипке жол бербөө керек экендигин окуучулар мындай аңдап таанып билишти. Андан тышкары окуучулардын жаш өзгөчөлүгүнө карабай, өзгөчө 5-класстын окуучуларынын кызыгууларын ойготуп, пылесос жасаганга жетишип, жүргөн машина жасаганга, светофор, ошону менен бирге көптөгөн макеттерди, андан тышкары үйдүн лифт менен чыгууга чейинки бир жогорку деңгээлдеги макеттерди даярдөөгө жетишти. Окуучулардын изденүү, ойлоп табуу аракетинин натыйжасында өз колдору менен ар кандай макет моделдерди жасашкан. Бул мини пылесос үйдөгү эле каражаттар менен баклажка, труба, анан сетка, муну эме винт менен кылсак болот. Анан жана ошондой эле жана ар кандай мондай темирлерди алып туруп кесип койсок болот. Анан үйдөгү мотор болсо, үйдөгү бузук фендерден алып туруп кылсак болот да. Эмнеге бул сорбойт деген суроо пайда болсо, туулса, анда дегенде бул жакта ушу мотордун вольту, токтун күчү аз болгондуктан сорбойт атат. Бирок ушуну ойлоп таптык, сотренер коебуз. Бул коробканы кесип алып, машина формасына келтирип, ручканын түтүгүн мияка чаптап, анан пластилин менен дөңгөлөктөрүн бекитип, моторчикти обычный эле машинанын эмесин моторчикке кошуп, анан сеп кылып резинканы тактым. Бул гаишник машина. Мен бул резинкаларды дөңгөлөгүнө таккан себеби жолдогу нерселер, аңгыл-дөңгүл нерселерден оңой өтүш үчүн ушу резинканы табып койдум. Мен буга моторчик, выключитель, анан батарейка абдан керек болду. Лифт жасап келдим. Бул лифттин иштелиши, биякта моторчик бар, бул джип моторчикке оролот, анан лифт көтөрүлөт. Бул лифт мен картондон жана самоклейка менен задын ичинде свети бар, бирок күндүз жакшы көрүнбөйт. Караңгыда жана. Алайдар мектебинин окуучулары, ушул райондун ушул айылдын тургундары сиздерге биринчиден чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушундай долбоорду жакшы колдоп берип атат. Илимдеги кыздар долбоорунун жетекчиси Айнура Эмирканованын айтуусунда бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты кыз балдарды так илимге тартуу, алар кабылган тоскоолдуктарды жоюу болуп саналат. Бүгүнкү иш-чарабыз Илимдеги кыздар долбоорунун алкагында атайын караван уюштурдук. Бул ата-энелер үчүн, окуучулар үчүн жана мугалимдер үчүн ушул бүгүнкү мектептин алкагында болуп атат. Иш-чаранын негизги максаты кыз балдарды так илимдерге тартуу, кыз балдардын кабылып жаткан ар кандай тоскоолдуктарын коомчулукка көргөзүп, ошол тоскоолдуктарды жеңүү, ошондой эле кыз балдарга мүмкүнчүлүк берүү менен аларды илимдеги ордун, илимге болгон көз карашын жакшы жакка буруу да. Ошонун негизинде анан ушул иш-чарабыз өтүп жатат буюрса. Кочкор өрөөнүндө кезиккен зомбулуктун түрлөрүн окуучулар өздөрү сценарийин түзүп жана аткарып көрсөтүп беришти. Эрте турмушка чыгып, жаш баласы бар болгондуктан окуп, билимин уланта албай калган кыз тууралуу. Атасы уулунун жетишкендигине сыймыктанып, ал эми кыз балага уят, бул кыздын жумушу эмес деп тыят. Бул дагы илимге кыздардын барбай калышынын себеби болуп саналат. Эксперименттер станциясы окуучулар үчүн кызыктуу жана пайдалуу болду. Алар аш соодасы менен жасалган экспериментти көрүү менен кислотаны шылыч менен аралаштырганда вулкан эффектисин пайдаларын көрүштү. Ошондой эле сууну чыпкалоо эксперименти менен таанышышты.
Позитивдүү ата-энелик станциясында кыздардын илим менен техникадагы ийгилигине ата-эненин мамилесинин таасири тууралуу лекция жана талкуу болду. Мен бул жерге долбоордун ата-энелери менен жана балдардын ортосундагы мамилени жакшыртуу боюнча позитивдүү ата-эне деген станцияда бүгүн иш-чара алып барам. Мунун эң негизгиси максаты жана бала менен ата-эненин ортосундагы мамилени жакшыртып, ошол бүгүнкү көрүп кеткен нерсеси бир өзүнүн жашоосуна таасир этет деген үмүттөмүн. Ардагер мугалим, шайыр апалардын жетекчиси Элмира Ниязалиева бул ата-энелер үчүн таасирдүү, пайдалуу сабак болду. Ата-энелер көбүрөөк катышканда жакшы болмок экен деген оюн айта кетти. Ата-энелер көбүрөөк келсеби деген оюм болгондо, мындай болорун билгенде ата-энелер баары толук келсе, ойлорун айтса, ушу кошо сабактарга катышса, абдан жакшы сабактар болду, эң жакшы уюштурушуптур. Биз мисалы үчүн мен өзүм 63-кө чыксам деле, ушу баардык нерсени билип турсак деле, биз ошол нерсени бүгүнкүдөй өзлөрүнө кабыл алса абдан жакшы нерсе болмок деп ойлойм да. Анан эмне десем, өзгөчө биздин мектепте соцпедагог болуп иштеген Жекшенбек кызы Айнурга ийгилик каалайм. Деги эле баардык жалпы уюштурган, чогуу иштешип аткан ушул илимий семинардын катышуучуларына, уюштуруучуларына ыраазычылык билдиребиз. Кийинки кыялдануу станциясында балдардын жана ата-эненин кыялын бириктирип, позитивдүү тарбия берүү боюнча сабак өтүлдү. Балдардын эмнени каалайт, эмнени баягы кыялданат, келечекте ким болгусу келет, кайсыл кесиптин ээси болгусу келет, мына ушуну ата-эне билбей эле кээде өзүбүз бала чактан эле баягы кыялданган кесиптерди эле балаларга таңуулай беребиз да. Бул станция, ушул кыялдануу станциясы ушу балдар менен биргеликте ушу балдардын кыялдануусун, кыялын билип, анан ошого жараша ата-эне кадам жасоого үйрөтүү да. Бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары жаңы кесиптердин атласы интерактивдүү оюнун ойноо менен келечектеги жаңы кесиптер менен таанышышты. Окуучулар кесипти туура тандоону жана кесипке керектүү кандай шык жөндөмгө ээ болушу керектиги боюнча маалымат алышты. Окуучулар берилген суроолорго жооп беришип, кахот оюнун ойношту жана жеңүүчүлөр сыйлыктар менен сыйланышты. Ата-энелер балдар менен биргеликте жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, кийинки муундарды келечектеги жеңиштерге даярдайлы деген ураан менен шайыр апалар бүгүнкү иш-чараны ыр менен аякташты.